Экинчи дүйнөлүк согушта 55 миллион киши курман болгон. Мурдагы 15 мамлекет кирген Советтер Союзунун 27 миллион адам өлгөнү айтылып келет. Ал эми Кыргызстандан бул кандуу согушка 365 миң жоокер катышкан. Алардын болгону бүгүнкү күндө 647 эле калды. Курман болгон жоокерлер түбөлүк бою эсте калаарын максат кылып, акыркы 3 жылдан бери өлкөдө өлбөс полк жөө жүрүшү уюштурулуп келет. Бүгүн Бишкектин түштүк дарбазасында таң эртең эле миңдеген адамдар чогула баштады. Колдорунда Улуу Ата Мекендик согушта каза болгон жоокерлердин сүрөттөрү бар. Мен Кубанбекова Тунайым, мен чоң атам Өмүркулов Ажимудин Өмүрзакович. Мен чоң атам разведчик болгон. Мен төшүмдөгү ордендер чоң атамдыкы. Мен бүгүн майрамга аларды кийип чыктым. Мой Таэта Байдулатов Сагынбай. На фронт он ушел, когда ему было 16 лет. 7 лет он пробыл на войне, в Великой Отечественной войне. Каждый раз, когда я помню с самого детства, он всегда рассказывал нам, какова была война, поэтому с самого детства мы это чувствуем, мы это понимаем, какую горечь и утрату, какие трудности испытывали в то время люди. И, к сожалению, 2 года, как его уже нет с нами, и тем не менее этот праздник для нас останется до конца нашей жизни, и мы будем рассказывать его нашим внукам, правнукам и напоминать об этом. В этот день хочется пожелать только самого-самого наилучшего, потому что этот праздник очень сложно говорить, очень чувственный праздник на самом деле, и невозможно не говорить без слез. Всем участникам, всем ветеранам, которые сегодня с нами, я хочу пожелать только крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Байдулатов Сагынбай, мой Таэта, прибыл только через 7 лет после войны. Вот. Практически он воевал 7 лет. А вот бессмертный полк уже который год уже участвуете? Первый год мы участвуем, потому что он умер в 2015. В 2016 мы ездили к нему на могилу, проведывали, мы не смогли участвовать. 2017 это вот первый год, когда мы решили выйти на бессмертный полк. И ваши поздравления всем ветеранам. Уважаемые ветераны, я от всей души, мы от всей души поздравляем вас с этим днем. Это ваш день. Пускай это не только этот день мы будем вспоминать вас, а каждый день. Только здоровья, всего самого-самого наилучшего. Атабыз Карамырзаев токтогулы согушка 19 жашынан барып, башынан баштап этегине чейин катышып келген. Биздин атабыздын ушу согушка катышканына биз абдан сыймыктанабыз. Биз ушу бүгүн бессмертный полктун парадына келип катышып, атабызды эскерип атабыз. Атабыздын кылган, элге кылган эмгегин, элге кылган баатырдыгын бүгүн дагы биз балдары алып жүрүшкө аракет кылабыз. Жыл сайын катышып атасызбы ушул, э? Жыл сайын бүгүн быйыл ушу 2-нчи жолу катышып атабыз. Атабыздын мындан кийин дагы балдарыбызга, неберелерибизге ушул парадка катышып турганга өткөрүп беребиз деп үмүттөнүп ошого сыймыктыбыз. Кандай деп ойлойсуңар азыр ушу жаштар согуштун баягы жеңиштин маанисин түшүнүшөбү азыр ушу кандай күч аракет менен кандай аракет менен ушу келген жеңишчи? Эми биз өткөн сайын жаштар унутуп барат ошо. Биз курактуулар эми түшүнсө керек, биз атабызды көрүп, атабыздын катышканын көрүп калып, атабыздын айткандарын билебиз. Эми мындан кийинки биздин неберелерибизге биз айтып, ошолордун болгон нерсесин биз үйрөтүп турушубуз керек деп ойлойбуз да. Сиздердин каалооңуздар жалпы бүгүнкү Жалпы бүгүнкү кыргыз элине майрамыңар менен 9 май дайым эле ушундай жеңиштердин үстүндө бололу. Европанын көп эле жерлеринде болдум. Украинага да бардык. Андан кийин чегарага делбедик, анан согуш бүтүп калды. Экинчи группада инде болет мен. Аман болгула, согуш болбосун, тынччылык болсун. Кыргыз элин улуу жеңиш майрамы менен куттуктайм. 9 май күнү кайсы жерде элеңиз? Каяктан уктуңуз ошо кабарды жеңиш болду деп? Жеңиш болду деп границада болчубуз, Токойдо. Ошол жерден угузду, согуш бүттү деп. Абдан сүйүндүк. Анан аман эсен айылга келдик. Шаарда Өктөбү районунан. Өктөбү. Азыркы жаштарга болгон каалооңуз кандай ушул айтыңыз? Жаштар ушул бактылуу болсун, негизи ыймандуу болсун да. Ыймандуу болсо ал жаман болбойт. Согуштун ветеранымын. Ленинград
Волхов фронтунан Берлинге чейин барган. Киев, Житомир, Украинаны бошотуп басып алган. Ошондон Венгрия, Будапешт, Чехословакия ошолорду бошотуп отуруп 45-жылы Берлинге чейин барып согушту бүтүргөнбүз. Согуштан кийин 1 жылдан кийин келдим. Ошол айылдышып көрдүк баламды. Ата-энеме ошол 7 жылдан кийин аран көрүптүк. Кыйынчылык болду. Жеңишти ошол аз эле күн болду. Бир биякта кыздарым бар, балдарым бар. Келдим. Үй жок. Ошол кызымдын үйүндөмүн. Үй берсе деп президентке былтыр айттым эле, беребиз деп очередте дейт. Бүгүн дагы кезип айтам го. Ошол Калооңуз бүгүнкү майрам менен куттуктап кетпейсиз кыргыз элин жалпы. Рахмат силерге. Ден соолуктарыңар аман эсен болгула жакшы. Асман ачык болсун. Бизеңден согушта көрбөгүлө ачыгасың. Өлбөс полкуна катарга кошулган жарандардын саны өсүп жатат. Алгач полктун башында ардагерлерге орун берилген. Андан соң аскерлер катарга турушуп, полкту жөө жүрүшкө келген миңдеген атуулдар коштоп бара жатышты. Түштүк дарбазасында миңдеген шаар тургундары чогулушуп, Өлбөс полк менен жүрүш жасап жатышат. Азыр силерге өрчөткандай эле Совет көчөсү менен ылдый түшүп баратабыз. Бул Ата Мекенди согуштунда Кыргызстандан миңдеген кыргызстандыктар каза болушкан. Азыр өзүңөр да байкап тургандай эле бул Ата Мекенди согушта каза болгондордун жакындарын сүрөттөрүн алышып, алар биздин түбөлүк, биздин жүрөгүбүздө тирүү дегендей мааниде мына Өлбөс полкко чогулушуп, азыр биз менен чогуу жүрүш жасап жатышат. Бул менин өзүмдүн атам Сариев Жолдошбай ошол 21 жашында Улуу Ата Мекендик согушка барган, ошол 41-жылдан 45-жылга чейин согушта болгон. Анан 83-жылы 63 жашында каза болгон да, бул менин өзүм атам. Былтыр дагы бир 10 миңден ашык киши болду эле, быйыл болсо мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай 20-25 миңге чейин элдин саны көбөйүп атат. Буга Бишкек шаарынын тургундары келген коноктордун баары тең катышып атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми мен кыргыз элине айткым келет, мындай улуу аламаттай согуш болбосун, дайыма ушундай кыргыз элинде тынчтык болуп, кыргыз журту дайыма тынччылыкта, жакшылыкта болсун деген тилектемин. Өлбөс полку Кыргызстанда 2014-жылдан бери уюштуруп келет. Жыл сайын бул жөө жүрүшкө катышкандардын саны өсүп жатат. Бул Ата Мекендик согушка Кыргызстандан 365 миң жокер катышып, анын 114.833 кайтып келбей калган. Бүгүн болсо 9-майды 647 гана ардагер тосуп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Өлбөс полк Түштүк магистралда башталган, азыр жүрүш ылдый жүрүп жатат. Өткөн жылы буга 10 миңден ашуун адам катышса, быйыл алардын саны 2 эсе көп. Жыл өткөн сайын согуштун катышуучулардын саны да сүйүлүп келет. Ал эми Улуу Ата Мекендик согуш туурасында кийинки муундар унутуп бара жаткандай. Ошондуктан мындай иш-чаралардын көбүрөөк өткөрүлүп турулушу келечек муундар үчүн керектешет жүрүштүн катышуучулары. Эмне майрам бүгүн? Жеңиш күнү? Билесизби эмне майрам экенин? Эмне болду эле? Нече толук майрамдан калды? Кандай деп ойлойсуңуз? Жеңиш күнү чоң атамдын жеңген күнү. Сен чоң атаң катып эле согушка? Билбейсиңби? Бул мен өз атам. Өз атам ушу 43-жылы согушка чакырылып, ал жерде жарым жылда согушта болуп, учебный курс бүткөндөн кийин багырак служба чек-арага алып кеткен экен. Ошол бойдон 49-жылга чейин бүт границада служба этип, Европада болуп, согушта кийин 49-жылга чейин кызмат кылган. Ошол уулум экөөбүз атамдын
алардын достору менен жыл сайын чыгабыз. Ушу элиме жериме калайм, элибизде жерибиздин арасында тынччылык болсун, бейбакат болсун. Балдарыбыз неберелерибиз чоң ата таятылар кылган эмгегин унутпай, ар дайым эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып жүрсүн карайм. Майрам болсун. Рахмат, байрамыңыз менен. Рахмат. Болова Карамат, бул менин атам. 39-жылдан 49-жылга чейин согушкан. 49-жылы анан кийин келген. Жанында Мөкөшев Самидин, бул менин тайкем. 42-жылы дайынсыз жоголгон. Ошо экөөнү алып чыктык. Балам экөөбүз. Табылган турганы канча жылдан кийин табылды анан? Мөкөшев белгисиз. Табылды элек. Атам болсо 94-жылы каза болгон. Өзү военный, башында болуп, андан кийин завод ленде иштеген. Кандай деп ойлойсуз, азыркы келечек муундагылардын көбү ушул Улуу Ата Мекен согуш жөнүндө көп биле баратышат да. Анан ушундай жүрүштөр менен, ушундай иш-чаралар менен баягы жаш мундардын дагы ойготуп, үйрөтүп, аларга тарых дегенде ушундай согуш болгон деп ушундай болуп туруш керекпи бизде, кандай деп ойлойсуз? Бул болуш керек. Сөзсүз болуш керек, анткени улуу мурунку муундагылардын иштеген ишин кийинки муун билбесе маңкурлук болуп калабыз да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул жүрүш абдан жакшы. Ар дайым болуп турсун. Жалпы кыргыз элине болгон куттуктооңуз бүгүнкү майрам менен. Бүгүнкү 9-май майрамы менен куттуктайм. Элге ынтымак, эң биринчи туруктуулук, анан кийин ынтымак каалайм. Рахмат, майрамыңыз менен. Сагын апа. Бүгүнкү жүрүшкө катышып атасызбы? Менин атам кайдатам өкөтөң инвалид, катышкан согушта өкөтөң. Ордендери бар, баары жакшы. Рахмат, элдин ушунчасы эме кылып атканына эстеп ошолорду. Чоң рахмат. Жалпы куттуктооңузду айтып коюңуз эми. Жалпы бүт кыргыз элине дайым тынчтык болсун. Ушинтип бала бакырабыз аман эсен болсун. Дайым жакшылыктын ичинде Кудай элдин пейлин кең кылып, аман эсен ден соолукта болуп жүрүшсүн. Абдан кубанычтабыз ушундай эл журт ушу ата-энелерибизди эстеп, сыйлап, ушунча баркка чыгарып атканына алкыным. Рахмат, меңиз байрамыңыздар менен. Канды согуштан 114.833 кыргыз жоокери кайтпай калган. Дайынсыз жоголгондордун саны дагы бир топ. Батырлардын урпактары коомдук кыймылы улуу согушта каза болгон кыргызстандык жоокерлердин сөгүн издөө менен иш алып барып келишет. Алардын аракети менен жакында эле 13 жоокер табылган. Мы нашли 13 потомков, да, без вести пропавших вот наших людей. Это вот Батаканова ОЗНКЗ. У нас еще так интересно было, что сам список обозначенный, и первый человек в списке этот был Батаканов ОЗНКЗ. Самое, что интересно, именно первые по этому списку откликнулись еще в феврале, после 14 февраля проведенной вот этой пресс-конференции по этой тематике. Именно прозвонились потомки вот этого Батаканова ОЗНКЗ, первого по списку. Это был тоже некий такой знак свыше, что мы обязательно найдем, да, эти, как его, воинов-кыргызстанцев, потомков. И по всему региону, да, вот по всему Кыргызстану мы действительно их нашли. Это вот Батаканов ОЗНКЗ, Аджилбаева Абдразака, Корякина Николая, Джанзакова Шиквая, Кравцова Дмитрия. Вы понимаете, это их вторичные перезахоронения, которые, да, вот сделали поисковики, они их нашли, а находили же их по солдатским медальонам. То есть фактически это вот как бы такая солдатская капсула. И вот этой солдатской капсуле находились, вот я же говорю, именно все данные о погибшем вот этом воине, об этом герое. В Великой Отечественной войне без вести пропавших вот именно под Ржевом, под этой битвой, если мы по страницам истории вообще говорили около 4000 воинов-кыргызстанцев, и по книге памяти, по которой работала вот Нурджамал Сейткановна, то на сегодняшний этот день их обнаружено более 17,5 тысяч. То есть фактически, понимаете, цифру уточняется. Но, знаете, под Ржевом вообще, именно вот под этим самым городом, который считалось вообще ключом Москвы, да, этот город, это Ржевско-Сычевское направление. И для фашистской Германии, конечно, было очень важно, понимаете, взять его, потому что это был как бы подступ к Москве. Там, в общем, полегло более, представляете, 2 миллионов советских этих воинов. И как бы страницы эти, а немцев, фашистов полегло 1 миллион. И поэтому, понимаете, для как раз того времени, чтобы не сломить вот дух советского воина,
Сталин старался не озвучивать, вы понимаете, да, как бы вот именно эти события, вот связанные под Ржевом. Вот. И, в принципе, чисто так, скажем, идеологически это, может быть, действительно и было правильно, потому что в тот самый, говорю, период это было достаточно сложные годы, понимаете, это какого войны. Вы сами понимаете, что сегодня такой день, это День Победы, вообще это слезы радости, счастья, это боль утрат, искалеченных судеб, но это и огромная надежда на то, что кошмар войны больше никогда не повторится, понимаете, это каково. И самое главное, пусть вот этот день, он станет символом мужества для всех, для нас, вот потомков, которые знают Великую Отечественную войну, да, и Вторую мировую войну, и вообще все войны по книгам, по кинофильмам, по рассказам, да, участников этих войн. И пусть он станет действительно символом всех народов, да, как бы объединенных одной, знаете, да, одной, так скажем, да, огромной этой какого бедой, которая была, да, это в те самые годы. И самое главное, чтобы всегда над нами было мирное небо, счастья, удачи. И я поздравляю всех кыргызстанцев и всех потомков нас с этим просто необыкновенным праздником, который действительно не только объединяет нас всех, но самое главное, он действительно внушает нам всем гордость за ту победу, которую нам действительно предоставили наши родители. Но у меня папа был, он прошел войну с 22 июня и до конца ее прошел. Вот, он вернулся, нам повезло, конечно. А вот 8 дядей, маминых братьев, они так тоже и не вернулись и пропали без вести, да. Ал эми өлбөс полк жөө жүрүшүнө катышуучулардын саны өсүп жатты. Түштүк Дарбазадан өчпөс отко чейин келген жөө жүрүшүнүн катышуучулары курман болгондорду эскеришип, гүл чамбарларды коюшту. О погибших в Великой Отечественной войне. Минута молчания. Бишкектин Түштүк Дарбазасынан бери келген өлбөс полк мына өзүңүздөр көрүп тургандай өчпөс отко келип гүл чамбарларды коюп жатат. Эч ким эч качан унутулбайт. 9 май бул көз жаштын жана сүйүнүчтүн майрамы. Канчалаган жоокерлер каза болгон менен алардын катарын жоктобой өлбөс полк жыл сайын бул майрамда жөө жүрүш уюштуруп турат. Изат Шугралиева, Нурлан Үсөналиев, Сентябрь.